Сүрөлөрдүн фазилети. 81. Таквир сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам бүтүндөй жандуу жансыздын алдында сүрдүү көрүнүп, сөзү өтүмдүү болот. 82. Инфитар сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, Аллах Таала ага чын жүрөктөн тооба кылганды насип кылат. 83. Мутаффифин сүрөсү. Бул сүрөнү ким 7 жолу окуса, соодасы берекелүү болуп, кирешеси көбөйөт. 84. Иншикак сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү кагазга жазып, аны сууга эзип, төрөй турган жубайына ичирсе, толгоосу жеңил болот. Ошондой эле төрөй турган наристеси ыймандуу, жакшы адамдардан болот. 85. Буруч сүрөсү. Бул сүрөнү ким 21 жолу окуса, душмандардын жамандыгынан алыс болот. 86. Тарик сүрөсү. Ким бул сүрөнү 3 жолу окуса, жиндердин жамандыгынан алыс болот. 87. Аля сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү кагазга жазып, аны бакчасына илип койсо, ал бакчага эч качан зыян келбейт. 88. Гошия сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү бел же тиш оорусу үчүн окуса, Аллахтын уруксаты менен бул оорулардан айыгып кетет. 89. Фажр сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам улуулардын каарынан алыс болот. 90. Балат сүрөсү. Бул сүрөнү ким окуса, бардык оорулардан алыс болот. 91. Шамс сүрөсү. Бул сүрөнү ким 21 жолу окуса, ар кандай коркунучтардан оолак болот. 92. Лайл сүрөсү. Бул сүрөнү 7 жолу окуган адамды эч ким талап тоной албайт. 93. Духа сүрөсү. Ким бул сүрөнү 41 жолу окуса, уурдалган буюму кайтарылат. 94. Инширах сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, буюм тайымдары берекелүү болот. 95. Тин сүрөсү. Ким бул сүрөнү 71 жолу окуса, улуулардын көңүлүнөн түнөк табат. 96. Алак сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү чоңдордун алдына бараарда окуса, бардык иштери жөнгө салынат. 97. Кадыр сүрөсү. Бул сүрөнү Рамазан айында дал ошол Кадыр түнү окуган адам түшүндө Азирети Мухаммад пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам. 98. Байина сүрөсү. Бул сүрөнү ким окуса, душмандардын жамандыктарынан оолак болот. 99. Зилзала сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адамдын душманы эмне кылар айласын таппай калат. 100. Адият сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам көз тийүүдөн алыс болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.